Ички иштер министри Урлан Ниязбеков аппараттык онлайн кеңешме өткөрдү. Анда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында көрүлүп жаткан чаралар, коронавирус илдетине бөгөт коюу үчүн кызматкерлер арасындагы санитардык эпидемиологиялык нормалардын сакталышы жана туристтик сезондун жыйынтыгы боюнча маселелер талкууланды. Ал эми Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы учурдагы абал тууралуу маалымат берди. Ошондой эле министр жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоону, профилактикалык иштерди күчөтүүнү, айдоочулар менен арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Кеңешме Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын тиешелүү кызматтарынан Баткен, Ош, Жалал абад, Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер башка башкармалыктарынын жетекчилери, орун басарлары катышып, маселелер боюнча облустардын, шаарлардын аймагындагы көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат беришти. Ар бир жетекчиге онлайн чогулуштун жүрүшүндө ишмердүүлүктү жакшыртуу үчүн кошумча тапшырмалар берилди. Ички иштер министрлиги онлайн кеңешмени коомдук тартип жүйөрөсүндөгү маанилүү маселелерди талкуулоо жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу үчүн убак менен өткөрүп турат.